Мында эми bir канча маселе бар, достор. Каткырып күлүүдү биринчи 3кө бөлөбүз. Жөн эле жылмаюу, анан өзүң уга турган деңгээлде күлүү, анан жаныңдагылар уга турган деңгээлде күлүү. Жылмаюу бул даратты бузбайт. Намаздын ичинде спи сыртында айырмасы жок, бузбайт. Наоборот, жылмаюу намаздын сыртында бир жакшы мустахаб, бир сооп амалдардан болот да. Экинчиси, өзүң уга турган деңгээлде күлсөңүз, анда бул намазды бузат, бирок дарат бузулбайт. Үчүнчүсү, жаныңыздагы дагы уга турган деңгээлде болсо, анда өзүң даратыңыз да бузулат, ибадатыңыз да не болуп калат? Бузулуп калат. Бул азыр кахаха ошондой. Бирок шарты эмне? Фи кулли салатин зати рукуин ва сужудин деди, көрдүңөрбү? Рүкү саждалуу намаздар болсун. Ошон үчүн тилават саждасында бирок кат кылып күлсөчү. Иштеме эмес, неме бузулат? Саждаң бузулат, бирок дарат бузулбайт. Жаназа намазында кат кылып күлсөңүзчү? Намаз бузулат, бирок не бузулбайт? Дарат бузулбайт. Себеби аларда рүкү саждалар не? Жок. Биринде саждасы болсо рүкүсү жок, тигисинде рүкү сажда менен өкө теңи жок. Ошон үчүн жанагы 5 убак намаз, айт намаздар, таравих намаздар, ушундай кыскасы кайсыл намаздарда рүкү саждасы бар болсо, ошолордо каткырып күлүү гана даратты эмне кылат экен? Бузат. Өзү негизи мында да эле ошол баягы жанагы немедеги да эле маселе, желдеги сыяктуу эле маселе. Бул да эле даратты бузбаш керек. Неге? Себеби бир нерсе чыкпады да. Туурабы? Кан чыкпады, ириң чыкпады, заң чыкпады, зара чыкпады, бузбаш керек. Болгону бул жерде хадис келген. Ошол хадис менен даратты бузат деп атабыз биз. Өзү эреже кыяс маселесин алсаң бузбаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда сахабалар намаз окуп жаткан кезде сырттан бир киши, көзү азиз киши кирип келет да, мындай зрение слабый деп коеюн. Келет да, мечиттин киребесинде мындай чуңкур болгон экен да, ошого чалынып жыгылып түшөт. Жыгылып түшкөндө тиги сахабалардын кээ бири күлүп ийет да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде силердин араңардан ким күлгөн болсо, чыксын да барып дарат алып, анан келип намазын не кылсын, окусун дейт. Мына ушул хадистин негизинде келген дос. Болбосо өзү түптүз бул даратты күлүү, даратты бузуучу амал эмес. Мына заманда канча күлүп атабыз. Бул жерде айта турган маселе, эгер намаздын ичинде уктап кетип күлсөңүз, дарат бузулбайт. Түшүндүңүзбү? Ушундай да, бул өзүнүн эрежеси бар, ошол эреже табылса гана бузат. Эреже кайсыл дедик? Рүкү саждасы бар намазда, ойго абалда сиз күлсөңүз, дарат не болот экен? Бузулат.